Бишкектин чок ортосундагы Old Bishkek деген аталыштагы курулуш долбоорунун айынан жолдун эни кесилип, Чүй проспектиси куугуш болуп калды деген маалыматтар төгүндөлдү. Жакында социалдык түйүндөрдө шаардын борборундагы сум менен гум соода борборлорунун ортосундагы Чүй проспектиси тарып, жолдун туурасы кыскарып кеткени тууралуу видео тасмалар интернетке тараган. Мында Old Bishkek заманбап курулуш комплекси курулуп жаткандыктан жол кайра жасалып, жаңыдан асфальт төшөлгөн болчу. 20 ноябрда журналисттерге жолдун эни жеринен көргөзүлүп, метрлеп ченелди. Так, мына балдар, мына 0 көрдүңөрбү? Мына 0дан баштап атабыз. Мына. Баарына баа түшүнүктүү болуш үчүн мына 0дан баштап атабыз, мына. Карма 0ды. Мына 0ду бар жерге койдук, жүрүлө, карап турабыз. Жүрүлө. Жүр. Мына көрдүңөр балдар, мына мол жер. Азыр мына 16 метр. 16 метр. 16-55 болот атат, даже көрдүңөрбү? Буга чейин Old Bishkek курулуш комплексин курууда Шопоков менен Абдрахманов көчөлөрүнүн аралыгындагы Чүй проспектиси куугуш болуп ишкерип кеткен деген дооматтар тараган эле. Бирок муну четке каккан Old Bishkek комплексинин ээси жеке ишкер Нариман Тулеев тескерисинче жолдун эни кеңейтилгенин төмөндөгүчө белгиледи. Мына өзүңөр көрдүңөр азыр метрлер ченедиңер, мисалычы. Эң ичкерип кеткен жер бул мурунку жолго караганда 1 метр 10 сантиметрге наоборот узартып тур, мисалычы. Бир гана могу жерде бир эме бар, могу жерде кичинекей мына телеком маңдайында эме болчу, билесиңер, стоянка болчу, мындайчы. Машиналардын баары жылып калчу ошол жерге. Буларды алдык, стоянканы алдык. Стоянканы азыр бүт парковканын астында таксилерге бүт ошол жерден орун беребиз. Эми кичине эме алдыга жалалык да, кичине оңололук да, мына жерден бар машинаның баарында мисалы стоянка кыла бербей. Ошол менен азыр жолдун баары Кудайым буйрса мэрия проектин бекитип берген, мэрия департамент транспорта. Ошол проект менен жасап атабыз. Бишкектин чок ортосундагы сум менен гум соода борборлору жайгашкан тилкеде жер астына заманбап Old Bishkek комплексин куруу долбоорлонуп, былтыр курулуш иштери башталган болчу. Буга байланыштуу Шопоков менен Абдрахманов көчөлөрү эки жагынан тосулуп, Чүй проспектисинин бул аралыктагы тилкесинде жана жердин астында курулуш иштери жүрүүдө. Жолго асфальт төшөлүп, жакында жол ачыла турганы белгилүү болду. Аталган жол курулушун Бишкек шаардык мэриясынын жол транспорт департаменти көзөмөлдөйт. Азыр жолдун туурасы мына эл азыр аябай элдер ажиотаж болот го, кыскартып деп. Жок, андай эмес. Биз мурунку жолдон негизги жолду 1 метр 10 сантиметрге чоңойттук. Мурун 15 болчу, азыр 16-10го чыгардык. 4-4төн кылып, баягы азыркы автобустардагы мындай чоң масштабтуу автобустар да ошон үчүн кенен жүрсүн деп, аркы автобуска да 4, андан кийинки полосага дагы 4. Бер 4-4төн 4 полосалуу жол болот да. Ал эми дрондон тартылып, социалдык тармактарга тараган видео тасмада асфальт төшөлүп, жол четин бекиткен тосмолор алынгандан кийин жолдун негизги түзүлүшү бузулуп, ийри формада болуп калганын айрым интернет колдонуучулар белгилеп өтүшкөн. Ушундай визуалдык көрүнүштүн себептерин жол транспорт департаменти төмөндөгүдөй түшүндүрдү. Эң кең жери 16га да 4 кошсоңор, ошондо 20, көрүңөр. Ошо кең болуп келаткан жери остановка кошподукпу биз? Жана айтып бербедимби? Анан баягы оңго кете турган транспортко удобно болуш үчүн мол полосаны да коштук, көрдүңөрбү? Мына мол жерди да коштук буякта өстөй. Буякка келет дагы оңго кете тургандар өзүнчө полоса менен оңго бурулуп кете берет. Ал эми жолдун четине курулуп жаткан көп кабат имараттын долбоордо бар экени, мурда элдер сейилдеп жүргөн оргумалар орун алган аянт сактала турганы, андагы архитектуралык ансамбльди кооздоо жана оңдоо иштерин Сумдун администрациясы өзү жүргүзүп жатканы айтылды. Ишкер Нариман Тулеев курулуш иштери бүткөнгө чейин эле аны жасап жаткан долбоорун жокко чыгаргысы келгендер бар экендигине токтолуп, комплекс элге жакпай калса, кайрадан бузуп, кайрадан курууга даяр экенин убада кылды. Ой, мен бүтөйүн. Анан эгерде жаман Тулеев жаман жасап кой десеңер, анда кайра жасап берейин. Макулбу? Мен биринчи бүтөйүнчү. Мен мына жерде эми калп айтпай, мына көрүп атасыңар, бетон куюп, атайын граниттерди алып келгенбиз, чөп жарды алып келгенбиз, кустарниктерди алып келгенбиз. Мына жер, 350-400 метр
жер эми Бишкек Кыргызстандын Монте Карлосын кылып берейин силергечи. Кичине тынчтанып тургула, макулбу? Мен эми дүйнөбүздүн баарын көрүп келдим, мисалычы. Эми ошол жерге ошол опыт ушул жерге коюп берейин. Кичине да бир эки ай чыдап койгула болду. Макулбу? Анан ушул жерде базасыңар, ойнойсуңар, күлөсүңөр. Күнү түнү ушул жерде мына Бишкектин тургундары ушул жерде жүрөт. Ордо калаанын жүрөгүндө жайгашкан Old Бишкек деген аталыштагы аталган алгачкы жер астындагы комплекс активдүү фазага өтүп, курулуш иштери кызуу жүрүүдө. Курулушчулар жол кыймылын тезирээк калыбына келтирүү жана шаар тургундарына заманбап аянтча тартуулоо үчүн күнү түнү иш алып барып жатышканын айтышты. Кубанычбек Жолдошев, Урматбек Мамбеталиев, Кабар улуттук маалымат агенттиги.